Чүй облусунун Сокулук районундагы Кайназарова айыл өкмөтүнө караштуу Чаткөл айылындагы Сыдыкбек Молдокуловдун самак асыл тукум фермасында учурда жаңы кыргыз породасындагы жылкылар өстүрүлүүдө. Көчмөн эл мыкты сапаттагы жылкыларга көңүл буруп келишкен. Андыктан Сыдыкбек аксакал дал ошондой таза кандуу жылкылардын генин сактап асыроону колго алган. Баягы ушу союз таркагандан кийин ушу менде кыргыз бийлери бар болчу да. Анан ошолорду таза кандуу англис породасында айгырды кошуп аргындаштыра баштадым. Анан ошондон келип отуруп ушул күнгө жеттик да. Анан кыргыз жылкылар илгери баягы бойлору жапалдаш, колу буту жоон ушундай болгондо баягы чыдамкай. Анан эми биз ошону баягы жаңы кыргыз породасындагы жылкыга алып келдик да, алып келатабыз Кудай буйруса. Дагы аргындаштырып, жылына таза кандуу айгырларды кошуп баягы канын жаңыртып турабыз. Анан айырмасы бул новокиргизтер таза кандууларга караганда чыдамкай болот. Көк бөрүдө дагы чыдамкайлыгы жогору, анан резбисти да жакшы болот да. Ошо айырмасы кыргыз жылкылардан ушунусу менен айырмаланат. Эми мындай да булар эт багытында эмес да. Булар жалаң жанагы биздин эметкенибиз ушу жаңы кыргыз породасын баягы жаңыртып, жаңылап дегендей, этке бөлөк жылкылар. Булар этке кетпейт. Булар башкабы? Булар башка да. Булар жалаң көк бөрүгө кетет. Көк бөрүгө кетет да, көк бөрүгө. Основной ошол направление меникичи. Менин балдарым бир бала мулакчы, ошо көк бөрүгө дайындап, ошо көк бөрүдө жүрөт. Менден кеткен аттар көк бөрүдө Достукта бар, Ынтымак командасында бар, Ынтымакта бар, Сарыөзөндө Достукта Алай деген атым бар, жүрөт азыр. Кыргыз аттары дүйнөлүк небир асыл жылкылардан айырмаланып, күжүрмөн, ысык суукка чыдамкайлыгы, өжөр, таштак жолдорго, бийик тоолуу шарты катаал аймактарга туруштук бергени менен өзгөчөлөнөт. Андыктан кыргыз жашоосунда таза кандуу кыргыз жылкысы маанилүү. Байыртадан келаткан кыргыз жылкысынын тукуму дал ушундай болот да. Бою дагы мынакей бүт бул нака, ата теги бүт кыргыз жылкысы нака. Нака кыргыз жылкысы да, кыргыз жылкылар ушундай болгон илгери, ата минген. Анан биз буларды аргындаштырып отуруп ушу жанагы новокиргиз породага чыгардык да, жаңы кыргыз эме породасын новокиргиз деп аталып калбадыбы? Жалаң ушундай жылкылардан тараган. Анан ушулардан биз аргындаштырып отуруп, анан кийин тиги новокиргиз породасын чыгардык да. Түпкү теги дал ушундай болгон кыргыз жылкысынын. Улакка илгери жараган да булар. Улакка жараган, бүтүн ата бабалар улак тартып эле жүргөн илгери. Ушулар менен эле тарткан. Кийин айырмасы эми биз баягы англис жылкысынын канын кошуп атабыз да. Ошон үчүн баягы порода баягы улучшение да, бийигирээк болуп, анан ошо келип отуруп, бул селекцияга баягы аргындаштырганга көп жылдар керек. Ошентип отуруп, могу биздикилер чоңойгонучу да. Баягы улам кан алмаштырып отуруп. Анан ошо кыргыз породасында тукумду чыгарган биздин кыргыздар. Бул негизи Ысык көлдө 54-конезаводдон чыккан да башында. Жаңы эме новокиргиз порода. Ошол жактан тараган. Англис породасы менен кыргыздын жылкыларын аргындаштырып, ошо биздин көлдөн чыккан биринчи. Кыргызстанда бардыгы болуп 500 миңге жакын жылкы бар. Анын 15% асыл тукумдуу болуп эсептелет. Өлкөдө жылкынын таза кандуу, миңги чегилме, жаңы кыргыз жылкысы өстүрүлөт. Породалык багытындагы таскакчыл кыргыз жаңы жылкылары 92%ды түзөт. Кыргыз жаңы жылкысы атактуу Дон жана Талаа асыл тукум миңги жылкысын аргындаштыруудан чыгарылган. Жылкы тукумун өркүндөтүү жана жакшыртуу боюнча республикада 50ге жакын чарба иштейт. Алар Нарын, Талас, Ысык көл жана Ноокаттагы асыл тукум заводдору, ипподромдор, кооперативдер, жеке менчик асыл тукум чарбалары болуп саналат.